окуучулар. Саламатчылык. Бүгүн биз силер менен тарбия саат өтүү учурунда турабыз. Ага чейин тарбия саатты өтүп баштаардан мурун мен силердин маанайыңарды билип алайын деп атам. Бүгүнкү силердин маанайыңар кандай? Жакшы. Жөн эле жакшыбы? Сонунбу? Эмне үчүн сонун маанайың? Анда маанайыңар анча деле эмес экен. Мен ошондуктан силердин маанайыңарды көтөрүү максатында бул эмне деп аталат деп ойлойсуңар? Бул эмне? Белек, белек. Азаматсыңар. Силер маанайыңарды көтөрүү максатында бул белекти ар бириңерге бергим келип турат. Бирок бул бирөө эле болгондуктан силерге жетпейт, бирок ичинде белек баардыгыңарга жетет. Бул белекти ичин карайбыз. Бирок эч кимге эч нерсе деп айтпайбыз. Макулбу? Ысыр билдирбейбиз. Мен бул белектин ичинде силерге жага турган белекти салгам. Бул белек бирөө эле, бирок ичиндеги белек ар бириңерге жетет. Бул белектин ичинде менин класстагы эң жакшы көргөн окуучумдун сүрөтүн салып койгом. Бирок ким экенин айтпайбыз. Сабактын аягында ысыр болуп, сабактын аягында анда эмесе бул белекте менин эң сүйүктүү, эң жакшы көргөн окуучумдун сүрөтү катылган көрдүңөр. Эч кимге айтпайбыз, сырды сабактын аягына чейин сактайбыз. Анда эмесе бул эмне бул өзү? Белек. Кандай ойлойсуңар? Бүгүнкү тарбия саатыбыз эмне деп аталат? Демек, белек менен байланыштуу, белек берүү менен байланыштуу. Азаматсыңар, силер бүгүнкү тарбия сааттын темасын тууралап турган белек берүү жана белек алуу эрежелери. Силер буга чейин белек алуу эмне экенин, белек берүү эмне экенин уккансыңар, Белек алган кандай болот? Кимге белек алган жагат? Белек алган, белек берүүнүн дагы, белек алуунун дагы өзүнүн эрежелери бар. Бүгүнкү биздин тарбия саатыбыздын максаты белек берүү жана белек алуу эрежесинин маанисин түшүнөбүз. Силер буга чейин эреже деген сөздү уккансыңар да? Эреже деген эмне экенин билесиңер, Белек берүүдө этикалык нормаларга көңүл бурабыз. Этикалык нормалар деген эмне? Сөз өзү этика деген эмнени билдирет? Чектен ашпашыбыз керек, чеги менен болушубуз керек. Белек алууда жана берүүдөгү жоопкерчилик жана өз ара урматтоо тууралуу биз ой жүгүртөбүз. Биз бүгүн сабагыбызга ушундай 3 максатты койдук тарбия саатыбызга. Ушул максатыбызга сабактын аягында буюрса жетебиз деген үмүттөмүн. Белек берүү деген эмне? Мына силер өзүңөр көрүп атасыңар, белекти биз сөзсүз эле кымбат баалуу белек беришибиз керекпи же жөнөкөй деле белек берсек болобу? Колубузду көтөрөбүз, кана? Калысбек. Мисалы үчүн апаңа кандай белек бергиң келет? Кандай белек бергиң келет? Азаматсың, көйнөк бергиси келет. Мындай максаттарыңар баардыгы сөзсүз буюрса ишке ашарына мен ишенип турам. Белек берүү деген эмне бул? Белек берүү бул адамдын башкаларга өзүнүн көңүлүн, жакшы тилектерин билдирүү. Түшүнүктүү? Белек адамдарды кубандырат. Билесиңер, белек алган кишинин эмеси кандай болот? Маанайы жок. Азамат, белегин деле маанайы жок келсе, белек алса эмне болот экен? Маанайы көтөрүлөт экен. Алардын жашоосуна позитивдүү таасир этет. Позитивдүү жашоо деген эмне? Позитивдүү деген сөздүн өзүн түшүнөсүңөрбү балдар? Түшүнбөйсүңөрбү? Позитивдүү деген дайыма көңүлү ачык, жандагыларга да күлкү тартуулай алат, жандагылардын да маанайын көтөрө алат. Көп китеп окусаң көзүң ачылат. Жакшы, позитив тартуулаган адамдар менен сүйлөшсөң көңүлүң ачылат деген сөз. Белек алуу деген эмне? Биз белек берүүнү үйрөндүк силер менен. Белек берүү бул адамдарды кубантат экен, позитивдүү ой жүгүртүүгө алып келет экен. Ал эми белек алуу деген эмне? Белек алуу бул адамдын башкалардын сыйын жана көңүлүн кабыл алуу. Белек аларда жок, бул мага жакпай калды, мындан жакшысын бербейт белең деп айткан бул туура эмес.
белек алганды үйрөнүшүбүз керек. Мисал үчүн да Умарга бир кичинекей машина жакпайт, бирок биз муну туулган күндө кичинекей машина белек берсек, бул аны кандай кабыл алыш керек? Жакпаса дагы аны ошо белек берген адамды сыйлап, урматтап белек алыш керек. Жакпаган нерсени берип аткан күндө дагы. Макулбу? Белек алуу бул жоопкерчиликти талап кылат. Жоопкерчилик деген эмне? Сен бирөөдөн белек алып аткандан кийин сенде дагы ой болуш керек. Мен дагы кайра ошого белек берейинчи деген ой болуш керек. Белекти кандай адамдар бере алат? Ак көңүл адамдар, азаматсың, акчасы көп дейт Мухаммед. Азаматсың, мына белекти деген акчасы бар, жана ошондой эле ак көңүл адамдар бере алат экен, а? Кирип келген мугалимге деле бүгүн эжекеси сулуу десеңер, ошол эжекеңер ошол сабак бүткүчөктү ушунчалык султанып, өз ичинен кубанып, ушунчалык ыраазы болуп, маанай көтөрүлүп жүрөт. Силерге деле кирип келгенде кандайсың деп эле кош көңүл барбай, кандайсың, жакшысың деп учурашып, сен бүгүн аябай сонун күн алыптырсың, бүгүн тапшырмаларды аткардыңбы, сен аябай акылдуусуң а деген сыяктуу сөздөрүңөрдү айтсаңар, бул өзү белек. Балдар, биз буга чейин силер менен белек алуу, белек берүүнүн жакшы жактарын гана айта алдык, а? Анан белек алууда же белек берүүдө терс жактары бар деп ойлойсуңарбы? Же белек алгандагы берген дагы аябай жакшы элеби? Терс жактары болушу мүмкүнбү? Биздин жашообузга, турмушубузга өзүнүн терс таасирин тийгизиши мүмкүнбү? Ооба. Кайсыл учурда болушу мүмкүн? Белек алууда ар дайым досу белек берип турса, бул бүгүн да мага белек берет деп белегин беришке бүтүп ойлонобу? Азаматсың. Мына балдар тура эле, мисалы үчүн бул илим эртең сенин туулган күнүң болду да. Сага болсо Умар подарка берип белек берди да. Анан сен кийинки жылы да ошол белекти күтүп сен көндүмгө айлантып алышың мүмкүн экен да. Анан бербей койсо сен кайра капа болушуң мүмкүн. Өткөндө бербедип эле деп. Демек бул жерде азаматсың, досун жаман көрүп калышы мүмкүн. Көнүп алат экен, а? Мен ушул боюнча да силерге бир видеоролик тартып даярдадык элек. Атайын биздин мектептин астында, биздин окуучулардын негизинде тартылган видеону силерге көргөзөйүн деп турам. Бирок силер анализди өзүңөр жүргүзгөнгө аракет кылыңдар. Көрдүңөрбү балдар? Бул жерде бул видеодо эмнени көргөзөлү дейбиз? Эмнени билдирип атат? Мааниси кандай деп ойлойсуңар? Бүйүрадан окуп көрөлү. Биринчи күнү алса жымыя салгандашты, экинчи күнү мамилеси кандай деген сыяктуу суроо берди. Кийинкисине подарка берип алып кетти. Ал эгерде тааныш адамга күндө мындай узак аракет кылды, белек менен алган узак аракет кылды. Биринчи күнү мындай саламлашып эле жолгон анын атын билип ушинтип эметти. Экинчи күнү болсо кандай мамилеси билип, үчүнчү күнү болсо атайын чоң белек алып узак кетти. Бул жерде балдар мындай деп айтылат. Биринчи күнү болгону жөн эле окуудан чыгып келе жаткан кыз менен таанышуу болду. Кандай деп эле учурашуу болду. Анан Сумая айткандай көндүмгө айланып калды дагы, экинчи күнү дагы учурашуу болду. Бирок экинчи күнү кандайсың деп мындай башкача мамиле болду, көрүп аттыңар. Үчүнчү күнү эмне үчүн кыз токтоду деген суроо келет да бул жердечи. Эмне үчүн кыз ал жерге токтоп, анан жооп берди. Силер байкай албаган, силер азыр деген жаштыкка салып байкай албай аткан бир маселе бар. Колундагы белекке карап кыз токтоду. Белек анан жакшы нерсе баары бир адамдын көңүлүн кыдырат го. Ошол белекти көрүп, анан кыз токтоду, ошол белекти алды максатындачы, өзүнүн максатына жетти, Гүлниз айткандай. Бирок бул жерде эмне болду? Эмне деген жыйынтыкка келдиңер силер? Бейтааныш адамдан берилген белекке же бейтааныш адамдан берилген суроого жооп бербеш керек деген жыйынтыкка келишиңер керек. Эмне үчүн? Анткени азыр бул эң актуалдуу тема. Биздин элибизде деле, биздин шаарыбызда, баардык жерде бул эң актуалдуу маселе ушул. Эмне үчүн актуалдуу? Анткени ошол окуучу ошол жерде деген бейтааныш адамдан
белек албаш керек экенин, бейтаныш адам менен сүйлөшпөш керек экенин ушундай тарбия сааттар өтүлгөн эмес. Мына ошондуктан ал баланы ээрчип кетти. Бейтаныш экенин билбей анын белегин алданып калды. Бул актуалдуу маселе. Ал аппараттагы пакт мороженое аппараттагы азыр эмне болуп атат? Баланын кичинекей баланын органдарын сатуу деген маселеси көтөрүлүп атат. Эмне бар? Ал барып баланын органдарын алат дагы башка мамлекетке сатып. Ошондуктан силер бейтаныш адамдарды көргөндө эч качан сүйлөшпөгүлө, таанышпагыла жана ошондой эле берген белегине алданбагыла. Силер менен биз бүгүнкү тарбия саатыбызды жыйынтыктап жатып, ушуктайды деп чечтик. Бул жерде эмнени көрүп турасыздар? Биз бул жерде эки сүрөттү салыштырабыз. Салыштырууну колдонобуз. Биринчи сүрөттө эмне көрүп жатасыздар? Айбике, өзүн тааныган кишисинен белек алып жүрүп, Азаматсың сыймы? Эмнени көрүп атасың? Азаматсың тааныган кишисинен белек алып. Экинчи жердечи? Экинчи сүрөттө. Өмүрбек? бул башка киши деп ойлойт. Неге башка киши мага берип атат деп ойлонуп атат да? кишиден алып жүрүп. Азаматсың. Силер буну тааныбаган киши экенин кантип айырмалап жатасыздар? Калсбек? Анткени үстүнкү сүрөттө бала тааныган үчүн жырмайт жатат. Ой, азаматсың. Капаланып жатат. Азаматсың, мына бизде тааныган кишибиз өзүбүзгө жакын адамыбыз Ким бул деп белгилегенде кандай кубанабыз? Аябай бактылуу болсо, жүзүбүзгө жылмаюу кирет, өзүбүздү аябай бактылуу сезебиз. Мына ошол биздин сүрөттө көрсөтүлүп турат. Экинчиси баланы бетин карагылачы, үзүлүшү кандай болуп турат? Биринчи силерге тааныбаган адам белек бергенде мындай ой келет да. Кызык, бул мага эмне үчүн берип жатат деген ой келет да. Эми тааныган адамдын келип учурашарда жүзүндө ар дайым жылмаюусу болот. Ал эми тааныбаган адамда башкача көз караш болорун биз эмне кыла алдык? Салыштырып биле алдык. Да? Түшүнүктүүбү? Азаматсыңар, бул жерде дагы бир жыйынтык, эч качан тааныбаган адамдардан белек албагыла, тааныбаган адамдар менен сүйлөшпөгүлө, тааныбаган адамдардын машинасына түшпөгүлө. Эгер жолуңар үйүңөргө чейин бир болуп жатса дагы эч качан тааныбаган адам менен эмне кылыш керек экен? Сүйлөшпөш керек. Балдар, биз сабагыбызды жыйынтыктап жатып, мен дагы кичинекей болсо да белек менен силердин көңүлүңөрдү алууну чечтим. Бул белекти бүгүнкү сабакта эң активдүү катышкан окуучуларга берейин деп турам. Анда мен сага эмне деп беришим керек? Сумая, ушул белекти ар дайым кандай колдон дешим керек? Жакшы. Дагы Мыкты иштерге. мени эстеп жүр дешибиз керек, Анан сен эмне деп жооп кайтарасың? Рахмат. Азамат ушундай. Гүлнизага берели. Анан дагы бир кичинекей белек, бул бирок өзүңө аябай керек. Калысбекке муну сүрөткө деле алсаңар болот да. Бул жактан Өмүрбекке берели. Бүгүнкү сабагыбыз түшүнүктүү болдубу? Силерге түшүнүктүү болду деген үмүттөнүм. Сабагыбыз жактыбы? Азаматсыңар, ушундай мен силерге бүгүнкү өтүлгөн тарбия саат түшүнүктүү болду деп ойлойм. Силер жанагы видеороликти көргөн кыздай болуп машинага түшүп кетпейсиңер деген ишеничтемин. Белек берген бейтааныш адамдын белегине алданбайсыңар деген ишеничтемин. Жана ошондой эле тааныш эмес адамдар менен эч качан сүйлөшпөйсүңөр. Бул түшүнүктүү болду темабыз. Анда эмесе сабагыбызды жыйынтыктап жатып, мен силерге азыр бул белектин ичинде эмне бар болгонун көргөзгүм келип турат. Ким эмнени көргөнүн, Бул белектин ичинде эмне экен? Күзгүл. Бул белектин ичинде күзгүл, демек ар бир окуучу бул белектин ичинен өзүн көрдү. Ошол ушул күзгүдөн көргөн окуучунун баардыгы ушул класста менин сүйүктүү окуучуларымсыңар. Мен силерди аябай жакшы көрөм. Силер деген бул мектептеги эң акылдуу, эң сезимтал, эң билимдүү, эң чыгармачыл окуучулар силерсиңер. Мен силер менен ар дайым сыймыктанам.